Акмарал Абдыкарованын ар бир күнү мына ушинтип башталат. Элден эрте туруп, дасторкон жайып, ару таңды үй бүлөсү менен бирге тосуу адатка айланган. Өмүрлүк жолдошунун апасын өз апасындай көрүп, кызматын кылып, ак батасын алган соң сүйүктүү жумушуна жөнөйт. Ар бир таң мен үчүн өзгөчө. Таң эрте менен таң атканда мен кайненем менен турам. Анан кайненеме үйдө эч ким жок болгондуктан баарыбыз жумушка кеткендиктен ага чайын коюп, эрте менен турганда эмнени ичет, түшкө маал кайсын ичет, дасторконду даярдап ошол чайларын коюп кетебиз. Мектепке киргенде өзүнчө сыймыктануу сезими болот. Себеби анткени жылмайып келиңиз деп тосуп алган жаш окуучулар, жаш өспүрүмдөр, бөбөктөр ушунчалык жүрөгүн жылытат. Анткени мектеп бул ар бир окуучунун, мугалимдин экинчи үйү. Экинчи үйүңө кирерде мен сабакка киргенде дегенде өзүмдүн ушунчалык маанайымды жакшыраак кылганга аракет кылам. Себеби сенин турмушуң менен сабак учуру, сабак өтүүдөгү мындай кыйынчылык болбош керек да, экөөнү бирдей алып кетиш керек. Канчалык маанайың жок болсо дагы маанайың ачканга аракет кыламын. Эч качан капа болуп же мынтип түнөрүп жүргүм келбейт, себеби ар бир окуучу сени карап турушат да, сен кандай жүрсөң ошондой жүргүсү келет. Амансыңарбы балдар? Бар болуңуз. Тили жаралы, көккө теңир таңынан, адамзаттын дөлөтүнө буйруган. Окуучуларын эне тилин сүйүүгө үндөгөн каарманыбыз сабак өтүүдө өзгөчө ыкмаларга басым жасайт. Сабактары бири-бирине окшошпойт. Ар бир тема изденүүгө, жаңыланууга ашыктандырат. Муну менен окуучуларга эне сүтү болгон эне тилин өзгөчө түшүндүрүүгө далалат кылат. Мен ар бир сабакка киргенде мындай бир жандуу сабак өткүм келет да. Киргенде баягындай көнүгүүнү жасатып, терминдерди кыргыз тилинде терминди жатташ аябай кыйын да. Терминдерди көнүгүү кылып, кыймыл аракет кылып, кээде оон салып ырдатып коём, анан ошону жатка билишет. Анан мындай эме кылганда да мен сабакка кирерде эле туруп эле кимдир ырдашат. Мен айтам, менин жанымда ким болсо дагы, комиссия келип калганда, текшерүүчү келип калабы же башка келип калабы, мен киргенде кимин ырдалсын. Кимин мен демек бул кыргыз тил сабагы, кыргыз тил сабагын кимин ырдалсын дегенде мен эшикти ачканда эле бардык мен окуткан класстар кимин ырдай башташат. Анан ар бир сабак эч качан сууз өтпөш керек. Мен ноутбуктан, анан бизде интерактивдүү доскалар 5 бар. Биздин директорубуз аябай демөөрчүлөрдөн колдонуп, ар бир усулдук бирикмеге бирден акылдуу доска алып берген. Ошол доскага анан прожекторлор менен сайып, көбүнчө интернеттен алып, анан өзүмчө слайдтарды түзүп алып барып, азыркы жаштарды билесиңер да, көбүнчө ошол көрүп анан кийин жакшы кабыл алыш да, көрүүдөнчү. Сабакты баштаардан мурун биз сентябрь айынан бери өткөн темаларыбызды көнүгүү иретинде кайталап алабыз балдар. Кептин түрлөрү, Баяндоо, сүрөттө, ой жүгүртүү. кептин стилдери, Көркөм стиль, публицистикалык стиль, илимий стиль, ишкагаздар стиль, отзывчылык стиль. ой азаматтар, татаал сөздөр, Кыскартылган сөз. баарыбыз санатооч катышкан сөздөрдөн текст түзүп келебиз. Темасын коюп, аңгеме жүргүзүп, эмесе тапшырма баарыңарга түшүнүктүү болду балдар? Ооба. Түшүнбөй калган суроолоруңар барбы? Жок. Түшүндүңөр, Анда эмесе саламатта баргыла, Кийинки сабагыңарга ийгилик. Чогуу иштейбиз, ата-эне болуп көп учурларда кирип калам. Менин кызыма класс жетекчи болду. Мен көп нерселерин Акмаралдын ошо класс жетекчи ата-эне катары тааныдым да. Себеби ошо ата-эне болуп келген учурларда Акмаралдын көп нерселерин көрдүм. Себеби окуучуларды даярдаганда жанагы эжекеси айткан нерсени үйгө айтып келген окуучу да. Мына ошол мезгилдерде окуучулар айтып келгенде ата-эне угат.
мен көп нерсени ушу кызымдан угуп, анан катышып, Маралдын өзүнүн даярдаганын көрүп, уюштуруучулук жагы, окуучуларды кызыктыра биле турган жагы өтө жакшы. Окуучуларга билим берүү менен гана чектелбестен, аларды турмуштун даңгыр жолуна тарбиялоону максат кылган Акмарал эжеке адабият сабагындагы чыгармалардын каармандарынын дүйнөсү менен жакшы жаманды ажыратууга, эң башкысы адам болууга үндөйт. Тарбия башаты болгон мектептен бала ак-караны ылгап, турмуштун даңгыр жолунда мүдүрүлбөй, адамды каруу максаттарды сактап калсын деген ниет менен окуучуларыны окуп түшүндүрүү эмес, ар бир образды аткартып жеткизет. Сөздөрүбүздү өздөрүбүздүн сөзүбүз менен эме кылып кете алабыз, кошуп, бирок адашпаганга аракет кылабыз, Кана эмесе баштайбыз, биздин манасчыбыз бар, Адабият сабагы жандуу болуш керек да. Адабиятты азыр китеп окушпайт да, мен китепти аябай сонун окуп берем. Көркөм окуп бергенден кийин анан деп таңыркап калышканда, ушул жерде сахналаштырабыз. Мындан кийинкисин окуйсуңар, сахналаштырып көрсөтүп бересиңер. Же ушул жерде окугандан кийин, же аягына келгенде, же силер кантип тема койт элеңер деп бүтүргөндөн кийин баягы китепти издеп калышат да. Себеби азыр көркөм адабиятты окуу аябай аксап барат. Мен ошол нерсени көбүрөөк азыр мен өткөн сабактагы ушул класстар изденип, китептерди таап келип, аягын антип анан бири-бирине беришип окушат. Керек болсо телефонго да тартып алышат да, беттерин тартып алып ошентип окушат. Сахналаштыруу бул өзү менин мындай бир үй бүлөдөгү тарбиядан болсо керек. Менин Бүсайра деген эжем ошондо иштейт. Ал ошондо мен окуган малда клубда иштейт эле, маданият үйүндө. Ошондо мен ушул 1-классыман баштап сахнага жетелеп жүргөн да. Сахнага көбүрөөк чыкканым үчүн мага мындай оңой сезилет да, ыңгайлуу дагы сезилет. Сахнада жүрүү, мен мындайга окубасам деле сахнада кантип жүрөт, кантип чыгат, ошону өзүм алып кете берем. Көпчүгүнүн кашында бала жол бар сенетей, батырлардын бириккен жүрөгүнөн бүткөндөй, азап көргөн элинин тилегинен бүткөндөй, катай кара кытай мунжун катасынан бүткөндөй, калдаян кош аягыңдын батасынан бүткөндөй. Окуучулар адабият сабагынан турмуштук сабак алуу менен бирге кыргыз элинин каада салтын үйрөнүшөт. Акмарал Абдыкарова балдар менен сахна сабагына керектелүүчү каармандардын кийимдерин жасатууда. Мектеп жамааты жана ата-энелер туура түшүнүү менен колдоого алып, жардам бергенине ыраазы. Өтүп кеттиң дүйнөдөн, өрнөгүң эси ким болор? Эми кара жаакай балта, карайлатпай ким аштайт? Кара атын башка түшкөндө, калкыңды жолго ким баштайт? Мектепте жакшы, бул жерде ата-энелер аябай түшүнөт. Анан мектептин өзүнүн формасы бар. Биздин мүдүрүбүз формаларды мен айткан эжеке мага мындай форма керек десем таптырып жүрүп тиктирип берет да. Мага ушу көйнөктөрдү тиктирип берген, ар түрдүү кайсы кыргыз бийине, же мындай бийге деп анан кийин көбүнчө адабият сабагы эски баягы кыргыз элинин турмуштарынан фольклорлук чыгармалар болот да, ага тебетей сөзсүз, чапан сөзсүз сентябрдан баштап даярдап койгула апаңардын сандыгынан десем даяр турушат да. Окубай келген окуучу болот, же бир убактысы жок болгон болот да, алар анан кийин көбүнчө баягы биз отур сеники, сен түшүнбөдүң дегенге караганда сен аткарып көрчү, сен ушуну сен боло аласың, сен аткара аласың десе каткырышып анан бул мындай кылды, керек болсо ошол баардыгы көрүп, баардыгы сүйлөшөт да. Сен кандай ойдо калдың, сен азыр болгондо сен аткарып көр дегенде ошондо угуп туруп кайсы жерге келгенин ошол бир жан дүйнөсү менен окубаса дагы жан дүйнөсү менен сезип, ошол чыгарма ошондук экен, ошол чыгарма ушундай идеяда экен деп баардыгы кабыл алып кандайдыр түшүнүп калат да. Эгер эрте кийси келип турса деген, мен аны алдын кең алып кетем. Чын болду. Ал бизге эмчек үстүн бербесе да, эрип үстүн берген. Чиңе деген ат болбосо, эне болуп келген. Ага сөз айтчу. Каарманыбыздын ишине ийгилик жараткан жеңиштери көп. Алардын ар бири колдоо көрсөткөн кесиптештеринин, окуучуларынын жана ата-энелердин аракети менен дейт. Атай кетсек, Жапалактын жалындуу жаштары аттуу сынакка катышып, 1-орунга ээ болуп, 50 000 сом өлчөмдөгү акчалай сыйлыкка ээ болушкан. Анда Орусияга мигрант болуп кеткен мекендештерибиздин балдарынын ата-энеге болгон кусалыгын чагылдырышкан.
Андан сырткары Себат лицейине концерттик программа уюштурулуп, андан түшкөн 60 000 сомду балдар үйүнө жумшашкан. Көптөгөн кароо сынактарга катышып, байгели орундарга ээ болуп келишүүдө. Ар бир аракетинин үзүрү, жемиши менен мактанып, төш какпаса да жасаган ишине өзү ыраазы. Сахналаштырган сабактын негизги максаты жаш окуучу балдар ошол темадагы каармандардын жан дүйнөсүн өздөрүнө сиңирип, сахналаштырып көрсөтүүсү. Самат айтсаңыз, Семетей Баатырдын ролун аткарып жатып, сиздин жан дүйнөңүздө кандай сезимдер болду? Мен бұл Семетейдің ролын атқарғанда ушундай сезим пайда болды. Китепте окуганга караганда менде жакшы эле түшүнүк болду. Башта мен бул Семетей деген китепте окуган эмес элем да. Бул 7-чи класста гана окудум. Жакшы эле экен. Альбина, айтсаңыз, ушул Манастын уулу Семетей эпикалык драманы сиз китептен окуганда кандай таасирлендиңиз эле? Анан ушул өзүңүз ушу сахналаштырып ойногондо кандай таасирде болуп атасыз? Каникейдин дагы сабырдуу акылман экендигин бул Манастын уулу Семетей эпикалык драмасында дагы бир жолдон далилдеп дагы жакшы жакындан көрө алдым. Мен көбүнчө бош убактымда мындай ырларды жазып, кээде көргөн нерсеми, анан кээде капа болгондо, сүйүнгөндө, кандайдыр бир жерге барганда андай иренжигенде, анан көбүнчө мындай карап, турмуштагы көп окуяларды карап, ошолорду көбүрөөк жазам да. Андай капа болгондо анан кийин азыр мага ушундай ыр керек деп темасын айтса, ошол эле жерде жазып берип коем. Анан кээде түнү, кээде андай жазбайм да, мен анан ызычуу болуп жаткан учурда көбүрөөк жакшы ыр жазам да. Ызылдап атышканда мага мындай бир алар булар сүйлөп атканда тынч, кээде тынч жазышат го, тынч отурганда мен ызылдап мындай бир чөйрөдө балдар менен отурганда же болбосо сабакта отурганда деле ушундай чиймелеп жаза коем. Кээде мен апама арнап жазам, анан көрүнүштөрдү, анан мындай балдардын күлгөнү, окуучуларды карап, анан Ош шаарым жакында, Ош шаарым деп мэрия тарабынан сынак жарыяланбады, ошо Ош шаары менен Сулайман тоо деп бир жазып, 4-орунду алып 5000 сом алып келдим. Андан мурун да анан дил баян жазам өзүм, дил баян жазып, Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына карата анда да 2-орунду алып, диплом менен сыйланып, акчалай сыйлык алып келдим. Жоголот баары түштөй көз ачканча, болгонсуп түнү менен таң атканча, убакыт ушунчалык закын белең, уурдадың жаштыгымды алда кайда. Себелеп кар чакырат сыртка чык деп, жасагын аяз ата жаштык дестеп, колкап кей мойын орогуч орой салгын, ойнойло баягыдай биз чана теп, көз жашым тегеренет сыртты карап, келсе деп балалыкты кайрасамап, 12-14-төгү бала болсом, чыкмакмын ойногону аяз жасап. Менин бала чагым Кара Суу районуна караштуу Кара Сөгөт айылында өткөн. Кара Сөгөт айылы аябай кооз, тоолуу жер болгондуктан бизге мындай мал чарбасына көбүрөөк жакынбыз. Малды айдап, кой айдап баратып, кыйкырып, кеңири анан китеп окуп, ошентип чоңойгонбуз. Мен ошол мектепте окуганда эле китепканага кире баштап, ошол китепкананын көп эле китептерин окуп чыкканмын да. Чаң басып калган, жыртылып калган жок, жарым жок десе дагы ошол жерде көгөрүп отуруп окуйт элем. Анан ал убакта Турсунбай Бакир уулу барып калып, мен стипендия берем, мыктыны мыкты салсын деген экен. Ар айда 10-11 классында 50 сомдон стипендия алчу элем. Ал учурда аябай 50 сом деген жогору болчу. Окуучу кезинде математика жана физика сабактарын берилүү менен окуган каарманыбыз келечекте дарыгер болууну кыялданган. Бирок ата энесинин каалоосу менен мугалимдик кесипти аркалоону эп көргөн. Акмарал эжеке бул чечимине өкүнбөйт.
биринчи окууну бүтүп анан шаарда иштей баштаганмын. Анан ушул жерде ушул Кеңеш айылында өзүмдүн бир тууган атамдын карындашы бар, Сардар деген, ошол эжем менен үйүнө келчүмүн. Анан үйүнө келгенде ал убакта бул жерге 28 деген 2 маршрут каттайт эле. Бири Текеге, бири ушул жака кетип калат экен. Анан мени эжемдер жумшашат эле да. Кеңешке барып кел десе эле мен Текеге өтүп кетип калчу элем да. Анан эжем айтты экен, шашпай тургун, мен сени ушу Кеңешке дайым бара турган кылып коем деп анан өзү тааныштырып, анан өзү сүйлөштүртүп, анан өзү үйүнө алып келип, анда алып качуу деген бар эле, салып бар эле. Үйүнө алып келип эле алып качтыра берген. Акмарал эжеке учурда өмүрлүк жолдошу менен 3 кыз 2 уулду татыктуу тарбиялап келишүүдө. Жумушунан сырткары балдарынын окуусуна көңүл бөлүп, ар тараптуу колдоо көргөзүп келет. Өспүрүм балдар ушу китептерди окуса деген ой менен ушул китептер, себеби буларда жомоктор аябай көп. Ушул китептерди ушул жердеги окуучулар дагы китепканадан алып окуса деген тилегибиз бар, Нуржамал эжеке. Бүгүнкү күндө техникалык жактан аябай өнүгүп баратабыз чындыгында, бирок руханий жактан бир аз аксап бараткандай сезилет да мен үчүн. Анан мен айтаарым, адамдын жан дүйнөсүн козгогон, окуучунун жан дүйнөсүн козгогон бул адабият сабагы да. Адабият сабагы бул ар бир окуучунун жан дүйнөсүнө мындай бир козгой турган сабак да. Ошон үчүн айтаарым, китептерди көбүрөөк окутса, жаман окуучу болбойт, мыкты мугалим болуш керек дегендей, ар бир сабак жандуу мисал келтирип, анан көркөм адабиятка бир аз тартып, азыр адеп, ахлак жана маданият жылы болуп атпайбы, ошодон бир аз пайдаланышыбыз керек да. Шаркырап, көрктү коштоп, ак буурасы, айкелде тосуп турган эр манасы, жалындап канча жандын жаштык өткөн, Ош шаарым Кыргызымдын кең калаасы. Окуучуларын өз баласындай көргөн каарманыбыз. Учурда мен окутуп, тарбиялап жаткан окуучуларым келечекте Кыргыздын керегине жараган уул кыздардан болуп, бой жетишсе, бул менин элиме кошкон үлүшүм жана жашоомдагы эң негизги максатым дейт.